1 январь 2023 жыл. Ош шаарында Жапалауна базарындабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин кымбаттуу Машина Кейч каналынын көрүүчүлөрүнө жана жазылчыларына. Азыр сиздерге ушул навесасындагы жылы жаңы моделдеги, сонымен катар эле баасы бир аз кымбатыраак унааларды көрсөтөбүз. Мен чогуу жылдын алгачкы күнүндөгү унаа базарын да абалды көрүп алыңыздар, билип алыңыздар демекчимин. Малибуну канча деп атасыңар? Баасы 14,5 миң. 2017 Малибу 2. Партрониктер бар, камера бар, ачкысыз кирүү. 2 зоналуу климат, мультируль, круиз-контроль. Ушундайлар, опциялар жакшы эле болот. 14,5 миң доллар дейт. Мо K-карды көрүп коюңуздар. Корея. Kia Ray. Так, ачкысыз кирүү. Комплектация жакшы эле. Круиз-контроль жок. Мультимедианы башкаруу, руль жылытуусу, антизанос, кондиционер, салон ушундай кожа. Отуруштардын, алдыңкы отуруштардын 2 позицияда жылытуусу бар. Чуркаганы өтө эле аз го. 19,719 километр көрсөтөт. Одометринде. Kia Ray'дин маңдайынан көрүнүшү. 2021. Эсин байланыш номерлери. Телекасы баасын билбейбиз. Kia Ray силерден эмеспи? Бас силерден эмеспи? Канча болуп атат? 12 миң доллар. Түшүнүктүү. Анан ошончо эле көрсөтүп атабы? Аз го? Жакшы. Kia K7. Азыр эсиме сүйлөшүп калдык эле. 8,5-9 литр бензин жеп атат дейт, орто эсептен. Ушундай. Мына көрдүңүздөр, кооз эле унаа. Эки миң 17 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3,3, бензин, Кореядан алып келинген. Камера сонарлар бар. Ачкысыз кирүү. Так, унаа жабуу экен. Мында көрсөтүп коерейин. Ачып койсоңуз жакшы болот. Салонда көрсөтүп коебуз. Отуруштардын 2 позицияда памяти, электробүзгүлөр, кара кожа, отуруштар электро жылдыргычтарда, контроль слепых зон, жүрүп жандыруу, отуруштардын вентиляциясы жана жылытуусу, драйв мод, автохолд, электроручник, 2 зоналуу климат, анан монитору, Bluetooth менен навигация, бардык форматтарда окуйт, голосовой помощник, круиз-контроль, чуркаганы 88,300 километр көрсөтүп атат. Жакшы, 20 канча дедиңиз? 25 миң доллар. Жакшы. Sportage сизде эмеспи? Буну канча деп атасыз? 22 миң. Kia Sportage. Свеж перегон 2018. Кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, ошондо дизель болуп калат, бу? Дизель.
рейлинг бар. Бұл дағы асқысыз кирүү. Азыр жабуу окшойт, а? Жок, мындай эле көрсөтүп беребиз. Монитор бар, круиз контроль. Тодон түшүү ассистенти бар. Ошо мындай кроссовер внедорожниктерге мындай аябай керектүү функциялардын бири деп эсептейм. Жакшы. Автофар. Ушундай, мына. Болду. Так, эми кете берели. Могул жерде Hyundai Kona. Kona дизель окшойт, а? Дизель экен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 18.000 доллар. Круиз контроль бар, мульти баскычтар, антизанос. Мынакей автофар. Жандыруу драйв мод, старт, стоп. Бирок монитор жок экен, а? Кондиционер климатта эмес. Чуркаганы 139.000 километр. Дизель болгон үчүн бул өзү да чакан кроссовер болгон үчүн дагы күйүүчү майды аз эле кылат. Ашып барса бир 5 литрда. Ашып барса 5 литрди жейт. Жакшы. Жакшы. Эми маңдай жагынан да көрсөтүп коеюн. Машина кейджи. Пауза басып дагы шашылбай терип алсаңыздар болот номерлерин. 2018 айтмакчы. Так. Эми ушу баларын жазып койгондо биз дагы чекеден көрсөтө берет элек. Өтө каршы балдар жазылбайт көпчүлүгүндө. На Honda Jazz свежий перегон деп жазылып турат. Европадан, Германиядан тагыраак айтканда. 2005 коробка вариатор. На Honda Jazz ушунча биринчи баягы муундагы кузовтагы алып келип атышат. Буну бул унан билесиздер, баардыгыбызга эле маалым кандай жакшы өзүнүн сапаттары барлыгын. Мультируль, электро күзгүлөр, бир зоналуу климат, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Баасы канча болуп атат экен? 11.000 доллар. Эми булар баягы растаможкасы кымбатыраак төлөнүп алып келип атасыңар да. Растаможкасы 4.000 доллар төлөп алып келип атышат экен. Жакшы. Бул да жаз свежий. Бунда баасы канча? 9.000 доллар. Механика. Бул да Европадан, а? Европа, Швейцария. Швейцариядан, ага. Так, рулю кожа. Краскасы өзүнүкү? Жакшы. Жакшы эле сакталган. Болду. Так. Toyota Prius. 2017 1.8 гибрид 20.000 доллар. Американец экен. Шунда Prius. Салонда көрсөтүп коелу. Рулун жылытуусу бар. Круиз контроль, монитор. 4 айнеги тең автофункциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Шунда Prius кыскасы. Чала бергиле, жакшы. Болду. Жакшы түшүрүп берем да дейт. Так, бул жакта силерденби? Бул ошондо Santa Fe да. Hyundai Santa Fe. — 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2.2 дизель. Контроль полосы, антизанос, руль кожа, круиз контроль, бирок адаптивдүү эмес. 2 зоналуу климат, монитор навигациясы менен. Видео регистраторы. Бар. Ошондо бай заводскойбу?
Жоқ, баягы кошумча экен да, корейский өзүнүкүн да. Бардачокто бар дейт, видео регистратору. Жакшы. Автофарлар, drive mode. На камера. Баасы канча болду бунун? 34 000 доллар, Kia K5. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат, газбы же бензинби? Камера сонарлар бар. Ассаламу алейкум. Бензин окшойт а бу? Газбы? Комплектациясы жакшылыгынан айтып атам да. Газды да мынакенде бар экен. Мына көрдүңүздөр. Монитор навигациясы менен, круиз контроль, автофарлар. Бензинде эле комплектация го, жакшы газдын. Отургучтардын жылытуусу жана вентиляциясы бар. Ошол эле баягы регистратор эле запись кыла турган, Так, анан автохолд ручниги менен жакшы комплектация жакшы эле газдыгына карабай. Баасы канча болуп атат анда? 17 000 доллар. Жакшы. Toyota Sienna 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 3.5, американец 30 000 доллар. Ушуну менен биз дагы видеобузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү тартыла турган жана тартылган бардык видеолорубузду лайк басып, комментарий жазып көрүңүздөр.